Kээ бирлери айтып атыптыр, мен урдап алдым эле, келип акча төлөп берейин. Анан мени куткарып коюңуз деп. Андай кишини жолутпаш керек болчу да. Босогоңузга. Эмне үчүн 2 жолу суранасыңар? Келгилечи деп. Мен көргөн жокмун деп айтты Долбоор. Эртең Текебаев экөөңөр чечип алсаңар, биз билели кыргыз эли ким калпыч экенин. Сындырам, тигинтем, минтем, бүлдүрөм, үйүңдү өртөп кетем деген мен силер менен бирге эмесмин. Мен силерди керек болсо, президент болуп келсем, бардыңарды түрмөгө каматам. Биринчи эле маселе Конституцияны Текебаев өзүнүн жеке кызыкчылыгына чыккан, жазган деген сөз менен чыктыңыз, урматтуу Садыр мырза. Мындай болушу мүмкүн. Мен сизге айтам. Бирок анчалык биз мыйзамды жазып жүрөбүз. Мыйзамдарда биз керек болсо бир 4 пункттан турган мыйзамда ката кетиребиз. Кайта мыйзамдарды кайта жазып оңдойбуз. Бирок толук Конституцияны жазып атканда жаңылыштыктар кетиши мүмкүн деген ойдомун да. Бул далили жок күнөө бирөөнүн башына. Далили жок күнөөнү эч убакта айтпаш керек. Деги эле мындай түшүнүк бар. Презумпция невиновности деген. Бул күнөөсүздүктүн презумпциясы. Бул бардык жерде кабыл алынган норма юриспруденцияда. Күнөөсүн так далилдемейин эч кимди биз күнөөлүү деп айтпашыбыз керек. Эл алдында. Анткени сизге окшогон жогорку абройлуу адамдар айтса, эл аны түп түз эле түшүнүп алышы мүмкүн. Далили барбы? Же сизге айтты эле, мен өзүмдүн кызыкчылыгыма жазгам. Эгер ошентип айтса, баланча числодо, баланча жерде мага айткан, жанымда дагы 2 күбө турган деп күбөлөрүн толук аташ керек. Ошондо биз айтабыз анда, бул Текебаев өзүнүн кызыкчылыгына жазган экен. Бул биринчиси. Анан демилге боюнча айттыңыздар. Мына депутаттар демилге көтөрүп чыгып, долбоорду алып чыкты эле. Текебаев айткандан баары коркуп кетишти. Эмне үчүн коркуп кетишет? Эмне үчүн 80 депутат бир Текебаевден коркуп кетиш керек? Мен түшүнбөй атам ошону. Эмне үчүн? Эгерде акыйкат болсо, эгерде чындык алар тарапта болсо, эгер алар туура жол менен алып чыгып атса, эмне үчүн коркуп кетиш керек? Менин оюмча, ал жерде алар чындыктан коркуп кетти. Алар акыйкаттан коркуп кетти. Алар бүт процедураны бузуп, бүт мыйзамды бузуп туруп алып чыгышты долбоорду. Бул эми сиз юриспруденциядан түшүнүңүз бар. Канча жолу депутат болгон киши түшүнүңүз керек эле да. Бул долбоор бардык мыйзам бузуулар менен алып чыкты. 114 статьяны, Конституциянын статьясын тебелеп алып чыгышты. Ошондуктан чындык акыйкат алар тарапта болбогондон кийин уяты бар депутаттар коркуп кетпей эле, уяты бар депутаттар өзлөрүнүн колун кайта чакырып атышты. Мейли, башка нерсени кылбасаңыз дагы, сиз таможнядагы эле коррупцияны токтотуп койсоңуз, таможняда бизге 32 миллиард сом түшөт. Бул абдан чоң бөлүгү. 32 миллиард сом түшөт. 32 миллиардтан бардык эл билет. Жарымысы урдалып атат коррупциядан. Кээ бирлери айтып атыптыр, мен урдап алдым эле, келип акча төлөп берейин. Анан мени куткарып коюңуз деп, акча төлөп кеткенди, аны да жарыя кылып айтып атасыңар. Демек, анда бул деген мындай деген сөз да, башкалар ойлоп атат да, урдай берсек болот экен. Кайта барып анан кийин төлөп коет экенбиз. Шайлоого катышабыз, партияны спонсор кылабыз. Анан ошодон өтпөй, бийликке жетпей калса, кайта барып ушинтип кутулуп кетебиз деген ойду жараткан жоксузбу, урматтуу Садыр мырза? Демек, ал үлгүнү көргөн азыр таможнянын кызматкерлери. Жапырт ушул жолго түшүп кетсе кантебиз? Миллиондо урдаса болот экен, миллиардда урдаса болот экен. Анан барып кандайдыр бир бөлүгүн төлөп койсок, биз кутулуп кетет экенбиз деген жолго түшүп кетсек кандай болот? Мамлекет кандай болот? 32 миллиард сомду жарымысы урдалып атканын жалпы эл билет. 32 миллиард сомго биз мындайча айтканда 25 же 35 миллион долларга алмаштырып алдык да. Ошол 32 миллиард сомду. 10 күнүн ичинде ушул таможняны таптакыр коррупциядан чыгарып койсо болот эле да. Оңой эле механизмдер.
Убактыгым жоктугунан айтпай атам. Мен өзүмчө сүйлөгөн кечки эфирлеринде ал бардык механизмдери элге түшүнүктүү кылып айтып берип жатам. Андан кийин банктарга 100 миңге чейин кредит алган банктарга сиз айттыңыз, биз 3 айга токтотуп бердик, жардам бердик. Бизде 1 миллиард 200 миң сом бар экен. Анан 100 миң сомго чейин алгандарга биз токтотуп бердик. Процент. Эми ар бир чыккан токтом, ар бир чыккан указ акыйкат болуш керек. Акыйкат болуш керек. А берки 200 миң алгандын мисалы ал акыбалы жакшы деп ойлойсузбу 100 миң алгандан? 500 миң алып күрөөгө коюп, тамын күрөөгө койгондун акыбалы жакшы дейсизби? 100 миң, 20 миң, 50 миң сом алгандан. Жакшы эмес да. Алар ойлоп отур да, эмне болгон акыйкаттык? Баарыбыз тең алганбыз. Ар ким өзүнүн алына жараша алган. Бирөөгө токтойт экен дагы, процент мага токтобой атат. Бул туура эмес да. Акыйкаттык принцип жок да буда. А мен мындай ойлоп атам. 50 миң, 100 миң алгандар көп. Демек, алардын добушу да көп. Демек, бул шайлоо алдындагы атайын пиар ход. Ошолор эми кандайдыр бир себеп менен сизге добуш берүүгө умтулушу мүмкүн. Болбосо акыйкат кылыңыздар да бардыгына. Бардыгы тегиз кыйналып атат да. Ким болбосун? Мен жообум ушундай. Акыйкат принциби. Бул акыйкат принциби. Бул бардык жерде сакталыш керек. Ким болбосун? Кайсы жер болбосун? Мен эртең мага добуш берет же добуш берет деген ойду четке кагып туруп, биз калыстык принциптен тайбай алып барышыбыз керек. Өзүбүздүн жумушубузду. Лидерсизби деген суроого сиздин берген жообуңуз жакты. Туура, иш менен көрсөтөлү дедиңиз. Иш менен көрсөтүңүз. Ушундай жөнөкөй болуңуз. Ушундай элдин ишенимин, элдин сизге болуп жаткан сүйүүсүн иш менен көрсөтсөңүз деген мен да тилек кылам сизге. Ошко калаң жөнүндө айтып кеттиңиз. Ошко калаңында кимдер күнөөлүү, анан ал күнөөсү боюнча жооп бериш керек. Сөзүңүздө мен мындай нерсе мага байкалды, өзүмө. Жеке менин оюм. Мүмкүн мен жаңылышып атам. Эми кааласам силерге кылмыш ишин ачам, каалабасам ачпайм. Бул силерге коңгуроо болсун. Билип алгыла дегендей таризде түшүндүм да мен. Эми принципиалдуу нерсе андай болбош керек деп ойлойм. Сөзүңүздө көп жерде бар. Мисалы, Конституция жөнүндө ошол Текебаев жөнүндө Конституциянын долбоору айтылып атканда. Консенсус жөнүндө айттыңыз да, консенсус жөнүндө. Ага биз азыр кайрылабыз, могу Ошко калаңын бүтүрүп коелу сөзүңүздү биротоло. Эми Ошко калаңы жөнүндө айтканда биротоло Канкор Бакиевдин кантип жумуштан, кызматтан кеткенин кошуп кетсеңиз жакшы болмок деген ойдомун да. Эмне үчүн биз 2010-жылы окуяларга айтканда сиз 7 апрелде аттап өтүп, дайыма Ошко калаңына кайрыласыз. Калыстык үчүн кандай канкор бийлик болгонун, канчалаган саясатчылар көчөдө атылып кетип, анан ошол эл толкунуна жетип, анан кийин 90 баланын өлүмү менен аяктаганын кошо айтып, анан ошого кимдер күнөөлүү экенин да кошо айтып коюш керек деген ойдом. Анткени Б дегендейин аны кошуп айтыш керек. Болбосо ар кимибиз анда өзүбүзгө жаккан жагын алып алып туруп айта бере турган болсок, элде суроо туулушу мүмкүн. Эмне үчүн ошол президенттик башкарууга каршы чыккан жаштар 90дун өлүмү. Эмне үчүн биз эми ошол принциптен тайып, кайта президенттик башкарууга элдин баарын айдап баратабыз деген суроо туулушу мүмкүн элде. Аны да кошо айтып жүрүңүз. Ким кандайча кандай кылып аттырып, ким буйрук бергенин кошо айта жүрсөңүз, анда сиз 10-жылкы окуяларга туура калыстык баа берген болосуз деп ойлойм. Каныбек Иманалиев жөнүндө.
Egemenlik jönünde ayttınız, iş var eken. Atandaş bol elekte iş yok ele. Emi al kişi prezidenttike özünün atın koyup, kandayda bir keskin sınırı men çıktı ele, görse kılmış işi payda boluptur. Al kişi. Emi logika boyunca men al işlerden bilbeyim, tak aytalıyorum. Biroq logika boyunca Kanыбек Иманалиев Атамбаевка каршы чыгып, ал кишинин эң жакын көргөн менин президентим деп сүйлөөчү Абдил Сегизбаевка каршы чыгып тике сүйлөп атканда, ошо Атамбаев менен Сегизбаев чогулуп кылмыш ишин таба албай койду эле. Эми сиздер таап атасыздар. Кыска убакыттын ичинде 10 күндө сиздер кылмыш ишин ойлоп таап алсаңар, элде суроо жаралып калышы мүмкүн. Бул атайын мына критика айтып, мына атандаш болуп чыгып, талапкер болуп чыккандан эле табылып калган жокпу? Бул кылмыш иши деп элде суроо туулушу мүмкүн. Андан кийинки суроо күтүлүшү мүмкүн. Анда бул саясий куугунтук башталып калган жокпу? Деген. Текебаев боюнча кайта айтып атасыз. Мына долбоорду мынакей, сиздин сөзүңүздү кайталап коюп, мынакей долбоор деп 4 жолу көрсөттүк деп атасыз. Энди бир мындай суроо туулат да, сиз ал кишинин конституцияны өзүнө жеке, сиздин сөзүңүз боюнча, жеке кызыкчылыгына пайдаланып жазып алган киши болсо, ал $1 миллион Маевскийден алган коррупционер болсо, эмнеге жолугуп жүрөсүңөр? Суроо. Эмне үчүн андай кылмышкер менен сиз айткан? Эмнеге жолугуп жүрөсүңөр? Андай кишини жолутпаш керек болчу да. Босогоңузга. Эмне үчүн 2 жолу суранасыңар? Келгилечи депчи. Текебаевди. Мен түшүнбөйм ушуга. Же демек эмне? Саясий кызыкчылык болгондо биз бардыгы менен жолугушубуз керекпи? Ким болбосун? İçibizden bilip турсак дагы. Ал жаман экенин. Туура эмес, натура жумуштардын кылганын. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо. Текебаев мен көргөн жокмун деп айтты долбоорду. Өзүнүн сөзүндө айтты. Көргөн жокмун деп. Сиз 4 жолу көрсөткөнбүз деп айтып атасыз. Эртең Текебаев экөөңөр чечип алсаңар, биз билели, кыргыз эли, ким калпыч экенин. Эгерде Текебаев көрүп туруп, мен көргөн жокмун деп айтса, анда Текебаев калпычы. Эгерде сиз көрсөтпөй эле мен 4 жолу көрсөткөм деп айтсаңыз, анда сиз калпычысыз. Ушуну териштирели кыргыз элинин астында. Ким калпычы экенин билип алалы. Криминал менен эч кандай байланышым жок деп атасыз. Ылайым ошондой болсун. Бирок ошентип бир кайрылуу жасап коюңузчу. Анткени криминалдык топтор элдин арасында сизге үгүттөп, абдан жаман сөздөр менен сындырам, тигинтем, минтем, бүлдүрөм, үйүңдү өртөп кетем деген комментарийлерди карап аткан чыгар, сөздөр менен элдин үшүн алып жатат. Ошондуктан мен сизден кайрылуу күтөм. Ай, криминал, урматтуу деген сөздү беден кошпой деле койсо болот. Эй, криминал, мен силер менен бирге эмесмин. Мен силерди керек болсо, президент болуп келсем, бардыңарды түрмөгө каматам. Баланча, түкүнчө деп аттарынды айтып коюңуз. Башкы башчылардын. Мен силер менен эмесмин. Мындан кийин менин атымды жамытып алып, кыргыз элинин үшүн алган койгула, токтоткула. Ошоңордун барыңар жоопкерчиликке тартыласыңар. Антыста угатам деп жооп берип койсоңуз болот. Бир кайрылуу жасап койсоңуз жакшы болмок, Садыр мырза. Ушундай. Анда чынында эле эл бизде мындай жок экен деп айтмак. Мен бул сөзүңүздү мындайча айтканда кубанып уктум. Менин эч кандай байланышым жок деген. Ылайым ошондой болсун. Эми биз эгерде ушундай чоң жолго бара жатканда, элде кыйчалык заман болуп жатканда, мен сизден бир суранат элем. Сиз баары бир жогорку кызматта элесиз азыр. Болгонун сиз эргүүдө жүрөсүз убактылуу. Журттун башында турасыз мындайча айтканда. Бирок сиз ушул атандаштыкка бара жатканда, антыста кыйчалыш убакта элди бириктирем деген адам өзүнүн оппоненттерин эч убакта бузуку,
Balan, tükön деген epitetlerdi aytbaş gerek. Menin oyumça, eldi biriktirem degen lider bardığın jakşı görüp özüne tartış gerek. Keyirleri aytıptır, men urdap aldım ele, kelip akça төлöp bereyin. Ana meni kutkarıp koyuңuz dep, anda kişince unutmuş gerek bolçu da. Bosa koyuңuzga. Emni